Баягы эле Жумалиевдин куйруктары да бул жерде. Ушулардын азабын тартып, Чуйская областной суттан мага айтышты, бул президенттин дагы келбейт, бул решенияга дейт, Ташиевдин дагы келбейт, эч кимдин дагы келбейт дейт. Келип атабыз 4 айдан бери карап атабыз, мына письменный подтверждение турат, өзү паспортто турат будагы. Кытай кетирем деп атат, мени кетсин. Жарымы тияка, жарымы бияка. Ora тиешеси жок, өзү ушинтип айтып атат, а бирок узакпай ошентип решениени өзү сурап берип туруп калдыртпайт. Мен чарчадым аябай чындап эле. Физически да, морально да бит жактан чарчадым. Саламатсыздарбы, урматтуу Су Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Биз өзүңүздөр көрүп тургандай эле айлама жол, Абез жолдогу Гүркөнүн алдында турабыз. Бул жерде Үмүт Жокоев эжекебиз. Биз 1 жылдан ашык убакыттан бери Үмүт эжебиздин ишин чагылдырып келебиз. Азыркы учурда Үмүт Жокоев эжекебиз ошол Кытай ишкери менен соттошуп келет. Эми азыр барып, кенен чонон бул документтерине карап, окуя эмне болгон, Бишкектин момундай 4 негизги жолдор кесилишкен жердеги эмне талаш экенин силерге кенен айтып беребиз. Эми Үмүт эже, бул документтериңиз бар экен, документтер алып алалы. Окуя кандай болгон, эми айтып берсеңиз. Билтеген бир чет элдик жаран ээлик кылган компания менен ушул Үмүт эжебиз күрөшүп келет. Эң максаты ушу кичинекей Гүркөсүн сактап калуу. Соттон сотко, күч органдарынан кайра ошолорго акыр аяга жүрүп ушу Үмүт эжебиз деле өзү деле юрист болуп калды окшойт. Мынакей бүгүн бизге ошондо жогорку бийликтин өкүлдөрүнө кайрылуу жасайын деп айла жоктон ушуга барып отурат. Ошо кайрылуусуна аз берсек, кандай Үмүт эже, ишиңиз эмне болот? Мынакей 1 жылдан ашты. Ушу Гүркөңүздү чагылдырып келебиз. Сиз да сотко баргандан эринбейсиз, биз да чагылдыргандан эринбейбиз дегендечи. Эмне болуп атат ишиңиз? Баягы эле айланма порочный круг. Мен ушул мына 4 бурчту айтпадым беле, талаш деп. Бул жер бизге берилген 93-жылы айыл өкмөтүнөн алганбыз Ленинский, анан 94-жылы Аламединский госадминистрация тарабынан закондоштуруп 4 гектар жер берилген, 4 бурч Алматинская объезднаянын кесилишине. 94-жылы постановление чыккан, постановление негизинде бизге удостоверение берилген. Ошондо право устанавливающий, право удостоверяющий документ бар да бизде. Ал маалда госрегистрдин эмеси жок болчу. Анан кийин закон чыкты, госрегистрден предпринимательдер эме кылгыла, регистрацияны өткүлө деп. Биз ал маалда Аламедин госадминистрациясынын землеустройствосунда учетто турчубуз да, бизге только перерегистрация керек болчу. Ошо анан кийин бул жерлер өзү эле биздин документибиз күчүндө туруп, бул жердин баары чуңкур болчу. Бул жердин баары биз иштетип толтурабыз. Бул жердин баары чуңкур, камыш баскан жер болчу. Мына могу жер жок болчу да. Жок, мына объездной жок болчу. Мына жер болсо саз болчу. Саз, адам баспаган саз жер болчу. Бул жерде каменный глыба, кустарниктер өсүп, адам өчүмөс. Бескоза жер болчу, короче говоря. Анан бул жерди биз 3 жыл иштеттик да. Бул жерде бульдозер туруп 3 жыл тарактап иштеп атты да. А бул жакта дагы абсурдка жасап, кустардын баары иштеп атканбыз. Анан кийин өзү эле 94 95-96 жылдарда эле бул жерлер башка бирөөлөр ээ боло баштады. Биз түзөгөндөн кийин жерлерди. Анан кийин Василий Николаевич Пентегов биздин директор негиздеген. Барып сураса, айыл Ленинский айыл өкмөтү берди дейт бул жерди. Анан бияка дагы эмелер баштады, башка бирөөлөр тиги кафе, эсто кура баштады. Василий Николаевич аларды билебиз да. Да, эмнеге десе айтат. Анан бул Кытай ишкерине качан өткөн? 2016-жылы өттү. 2016-да ошондон бери соттошуп атасызбы? Ошондон бери соттошуп атабыз. Ага чейин 3-4 кожоюн келди. Алардын баары кетти, биз соттошуп. 2015-жылы Кубат деген келген. Бул жерге 15 контейнер алып киргизип таштады. Анан биз мен чуркадым, Василий Николаевич мени сен чурка деди. Мен ГКМБга, президентский аппаратка жазып чуркадым. ГКМБдан текшере баштаганда булар кайра 15 контейнерди алып чыгып кетти. Анан эле мен арестке койдургам бул жерде. 2016-жылы эле Кытай пайда болду. Анан бул Кытай айтып атпайбы? Сен уктуңбу өзүң баягы экинчи жолу эме алып атканда? 96-жылдан бери жүрөм, 90-жыл купил деп тантып аткан уктуңбу? Ака жактуу өкүл ошондо айтпады эле. Мына өзүм. Эми 2002-жылы ошол жерде да сотто алганбыз. Өкүл болсо ошо 90-жылдан бери алдап атат. Айткан ошо фрагмент берип койсок болот. Ошондо алдап атканын көрдүм, эми ишенсе болот бул кишиге. Аперист да. В 2016 году появились, в 2015 году я еще судилась. Их не было. Вот нас не было, они судились. А теперь к нам претензии какие? Если мы купили... То есть вы хотите сказать, что это ложь.
Стоит на вашей участке? Он пишет везде самовольно. Мы купили у Кольмунай компании. Он тоже не участок магазина купил, правильно? Нет, полностью землю купили. Полностью землю купили. У Кольмунай. К нам какие претензии и к нам какие вопросы? А ты говорил, у Мутыева купил. Он хозяин предъявлял этого? мне, заходил, говорит, Мутыева купил, а теперь Кольмунай. Бұл Хило Шамил да, бұл емені Қытайдың зам директоры. Бұл жерді құрдырған ошол, мына жерді аябай чоң чуқыр қылып тұрып, котлован қылып тұрғаннан кейін морек емені қойған фундаментті. Бұл деген незаконно. Бұл деген капитальный еме керек стройка. Ошодан кейін бұл жердің бары сатылып отырып, мынакей, бұл төрттің бары, төрт бұрыштың бары сатылып отырып, бұл кісінекей группаменен қалды, мына мұшы. Бұл Қытай менен договористет албадық, мені алдады, маға айтқан болчу 3 помещение берем, туалет, ванна, у тебя душ, все будет деп. Анан кейін я с Мутыевым договорился, у Мутыева купил деген, баягы күні осы башқа айтты. Я купил у этого Кольмунай деп атат. Ошо анан кейін. Аз эмне отат буяңыз? Сот көтүрүп эмне сноска деп атат деп. 2018 жылдан бери Аламедин рай соту Узакбай мына ушул магазинге жабышып келатат. Жок, Узакбаев дагы эле карап атабы? Дагы эле карап бүтүп, анан решениени булардын решениясы жараксыз болуп калган. Отказ берген исполнительный комитет, кичинекей магазин экен деп. Патриоттор бар экен да ошондой. Анан 2020 жылы булар восстановить этип алды. Решениени Узакбаев баш болуп восстановить этишип, кайра сотко сүйлөдү. Ошону мен чыккап жүрөм. Кышыгыс жай. Анан кийин жаңы жагдай боюнча мен себеби бизге уведомление берилип аткан, могу жолу расширение болот дейт. Мондайдан 2 жол түшөт дейт. Мына жака тротуар пешеходный. Бул да калынат деди. Мага ошо түшүндүрдү да. Анан кийин мен эмеге бардым, Министерство транспорттага барып, баарыбызга кетет уведомление берип жүрдүңөр эле, Кытайга да берилгенби десе берилген деди. Анда мага ошо кагаз жүзүндө берип койсун. А сотто шотпойсузбу? Берилген болсо. Берип койгулачы десем, анан кийин алар письменный запрос жаза деди. Анан адвокат өзү письменный запрос жасап, буларга уведомление берилген уведомлениени копияларын алып келдим, эмес письменный эме алып келдик, подтверждениени. Жок, Узакбаев айтып атат, тиги срок өтүп кетиптир деп 4 ай сүрөт иши кылып, ар кандай шылтоомен. Акыркы анан 13 апрелде, 23 жылы сот болду, акыркы соту тиги эменин Узакбаев азамат, ошо Узакбаев 2018 жылдан бери карап келатат, ушу магазинге жабышыпчы. Карап анан кийин биз айттык, мына уведомлениелер бар, берип атабыз, 4 айдан бери карап атасыз, мына письменный подтверждение турат, өзү паспортто турат бу дагы. Десек, карап туруп, анан кийин айтат, андан суроо берип атат жада Кытайга, Хило Шамилге. Ты уведомление получил десе, я получил деп атпайбы? Я получил дейт. Анан я ходил, этот самый эме кылдым дейт мен. Запрос менен бардым Министерство транспорта, там половина относится дейт. Министерство транспорта половина аэропорт относится дейт. Протоколдо да ошентип жазылып талашады. Ким талашады? Булар талашатпайбы? Кытай кетирем деп атат, мени кетсин дейт. А жарымы тияка, жарымы бияка чечим болсо. болсо. Чечим жок, өзү ошентип айтып атат протокол. А бирок ошо чечимди эме калтырып койду Узакбаев. Бул 18 жылы чыккан чечим, анан кийин. Эмесе канча жылдан бери жүрөсүз? 2016 беричи. Эми кайрылыңыз, эмне баяны снос деп чалдыңыз. Алмашып атам дейсиз, жөө саалар менен ушундай берер. Аттуу баатуу акчалар менен депчи. Ооба, снос деп кайра эме исполнительный комитет көрүп койду, снос кылабыз деп атат. Анан мен ошо жылдырып чуркап жүрөм. Анан мен таң кала турган нерсе да, ушу же мына моулардын баары, мына моулар бүт бар. Кафе толтура мына, бүт толтура. Баарыбыз бас сностобуз деп, эртеңки мындай эме келечеги жок да, мындай эле жашап турабыз да. Эми ошо могу Кытай өзү сносто туруп группа келе турган нерсе да, мени сноска берип атканы, ошону соттун макул болуп атканда таңмын да. Узакбаев ошентип решениени өзү суроо берип туруп калтырып койду. Бул кандай болот деп, бас сносто турган Кытай өзү анан мени сотко кетирип атат. Бул кандай закон? Эмне соттордо бизден хочу биловат, хочу нейт экен да. Анан ошо Чуйский областной сотко, мен президентский аппаратка кат жазгам, каттан ал кат генеральный прокуратурага, генеральный кайра Чуйский областнойго барыптыр. Чуйский областнойдон кайра эмеге келди. Кайра эле баягы келди, баягы порошты. А Чуйский областной суттан мага айтышты, бул президенттин дагы келбейт, бул решенияга дейт, такситтин дагы келбейт, эч кимдин дагы келбейт дейт. Эмнеге? Билбейм, мына ушундай закон экен. Сот кандай десе ошондой болот экен. Соттун чечими, албетте, президент айтып, сот кандай чечсе ошондой болот. Туура эмес болсо деле кете берет экенсиң, ошондой экен. Ошон үчүн мен чарчадым аябай чындап эле. Физически да, морально да бит жактан чарчадым. Булар мененчи. Анан эми ушул кенедей группа менен
неберелерим бутка тура элек да. Эми чоңоюп атышат кичинекейлер бар. Баарын ошо менин жардамым ушул жерден да. Биздин тиричилик ушул жер менен мен уже чарчадым, өзүм оорукчамын. Дары-дармак келип көп акча кетет. Жалаң дары менен жашайм. Жалаң дары менен жашайм. Ошого айтмакчымын. Акыркы үмүтүм мен ушу Садыр Жапаровго кайрыламын. Бул жер боюнча эме маселе чечилип бүтө элек. Мен чуркап жүрөм. Бул жерде жер рейдерский захват менен алынып кеткен. Вот, анын эмеси чыга элек, анан кийин булар шашып атат. Тезирээк мен алып жоготуш керек да, анан кийин мен тынчып калышым керек да. Баягы эле Жумалиевдин куйруктары да бул жердечи. Ушулардын азабын тартып, ошолор алып саткан да. Башында ошол турган Жумалиев. Ошол эң талкалаган ошол болот да. Башында ошонун түздөн-түз киришүүсү менен бул жер. Транспорт министри болуп турган да. Ооба. Ушулардын киришүүсү менен болуп атат да. Мен алынып кетсем бул жерден жер калып кетет да, каралбайчы. Мен ушинтип ойлойм. Ошон үчүн түздөн-түз мен дагы кайрылат элем биздин бийликке. Анын ичинен эң эле биздин ажообуз, президентибиз Садыр Жапаровго кайрылам. Мен кыйналган апам, аябай кыйналдым. Урматтуу биздин президент Садыр Жапаров Нуркожоевич, сизден суранам. Ушул маселени тыкыр карап чечип беришиңизди суранам. Урматтуу Ташиев, Камчыбек Ташиев, сизден дагы суранам. Ушул ишти тыкыр карап, ушул жердеги жасалма документтер менен алынган бул жерлер. Ушул ишти тыкыр карап, аягына чыгарып бериңиздерди суранам. Эмне ошо Жумалиевден жапа чеккен карапайым пенделер ушинтип эле кара беришиңиз керекпи? Жумалиев акыры каралабы же жокпу? Жумалиевдин жасаган иштери каралабы мондай? Же жабылып кала береби ушинтип? Мен ушул эме вопрос боюнча кайрылып атам. Ушул жерде анан тиги жанагы зам директор Кытайдын Осо Ресен Тяншандын зам директору Хило Шамиль өзүнө ишенген, уверенный адам, могу жерди курдурган, баары жоктун баарын ушу чечет. Ушул магазиндин аркасында да 3 здание, 3 помещение ээлеп алды деп айтты да, экинчи жолку сотто мен тартылып атканымда. Ушуну дагы бир жолу тастап коеюн деп атам. Мен бир гана ошо бир гана магазинди жаап турам ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Үмүт Жокоева эжекебиздин ошо бийлик өкүлдөрүнөн болгон кайрылышы болду. Саламатта калыңыздар.